бүгүнкү вебинардын модератору Гүлзада Станалиевага сөз берсем. Чоң рахмат Элира. Кутман күнүңүздөр менен баарыңыздарды бүгүнкү балдарды коргоо эл аралык күнү менен куттуктайм. Биздин кичинекей бөбөктөр, биздин сүйүктүү балдар, майрамыңыздар кут болсун, урматтуу ата-энелер. Урматтуу ушул бүгүнкү биздин майрамдык программага убакыт бөлүп катышып жаткан катышуучулар, баарыңыздарга ыраазыбыз. Убакыт бөлгөнүңүздөр үчүн кош келиңиздер. Майрамыңыздар дагы бир жолу кут болсун. Биздин балдардын асманы ачык болсун, келечеги кең болсун. Ата-энесинин жанында, жакындарынын жанында, маңдайында сак саламатта, бактылуу балалыкта чоңое беришсин. Биз бүгүнкү программабызды балдар дүйнөсүнө саякат деген аталышта уюштуруп жатабыз. Балдар дүйнөсүнө саякат деп айтканыбыздын дагы жөнү бар. Анткени биз бүгүн сиздер менен ушу кичинекей бөбөктөрдүн оозунан ырларды угабыз. Алар бизге ырларын аткарып бермекчи. Ошондой эле Кыргызстанда бүгүнкү күндө иштеп, эмгектенип жатышкан балдар адабиятынын өкүлдөрү келип турат бул жерде. Кош келиңиздер. Ошондой эле акындар, балдар ырларын жазган, балдарга арналган бир катар китептерин чыгарган акындарыбыз да бул жерге келип олтурат. Алар менен тааныштырып кетсем, балдар адабиятын изилдеп жүргөн, өзү да балдарга ырларын жазып, китептерин чыгарып жүргөн Жыргал Сокурова эже кош келиңиз. Андан тышкары Кыргыз Республикасы Маданият эмгек сиңирген ишмер, балдар адабияты боюнча Тоголок Молдо атындагы сыйлыктын лауреаты, балдар акыны жана жазуучусу, балдар үчүн көптөгөн китептерди которгон, энциклопедиялардын автору болгон Ысмайыл Кадыров агайыбыз келип олтурат. Агай кош келиңиз. Мындан тышкары филология илимдеринин доктору, белгилүү акын Аида Эгембердиева келип олтурат. Аида Эгембердиева кандидаттык диссертациясын балдар адабиятынын эң ири өкүлдөрүнүн бири акын Турар Кожомбердиев боюнча жазган. Ошол акындын чыгармачылыгын изилдеген. Андан кийин аялдар поэзиясынын докторлук диссертациясын изилдеген көрүнүктүү адабиятчы болуп эсептелинет, изилдөөчү болуп эсептелинет. Аида Эгембердиева кош келиңиз. Кийинки катышуучубуз белгилүү жазуучу жана акын, прозаик жана акын десем болот. Айсулуу Көкөева келип олтурат. Айсулуу Көкөеванын дагы балдарга арналган бир катар ырлары бар. Өзү балдар адабиятын абдан мыкты билген адистердин бири. Кош келиңиз Айсулуу. Мына ушундай биз чакан эң сонун бир топ менен бүгүнкү балдар дүйнөсүнө саякат деген программабызды ачып отурабыз. Анда эмесе биз бүгүн ушул майрамы болуп жаткан балдарга сөздү берсек, биздин балдар бүгүн жалаң гана Кыргызстандан эмес, өзүңүздөр азыр көрөсүздөр, алыскы Европа өлкөлөрүнөн да келип катышып олтурушат. Биздин кичинекей чет өлкөдө жашап жаткан мекендештерибиз бүгүн бизге эң сонун ырларын көркөм окуп, ал тургай обондоо ырларын да ырдап беришмекчи. Анда эмесе сөздү биз ошолорго берсек, кичинекей бөбөктөрүбүзгө берсек, биринчи алыскы Германия өлкөсүнөн чыгып жаткан Камила кызыбызга берели. Камила бизге Көгүчкөн деген жакшынакай ырын окуп, анан немисче бир ырды аткарып бермекчи. Камила, анда камераңды ачып, биз менен байланышсаң. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү вебинардын коноктору, сиздерди балдарды биринчи кезекте бүгүнкү балдарды коргоо эл аралык күнү менен куттуктайбыз. Бактылуу болгула. Бул менин кызым Камила Франкфурттан 3 класста сиздерге Көгүчкөн деген ырын даярдады. Азамат. Көгүчкөнүм, көгүчкөнүм, күн чыкканда көрүшкөнүм, ачка болуп калбасын деп ак нанымдан бөлүшкөнүм. Келчи сен мага, келчи жаныма, сени кучактап, колума. Бул ырдын рахмат. Азамат, рахмат. Спасибо. Бул ырдын
Булырдын кичинекей тарыхын айтып кетсек, бул ырды мен кичинекей кезимде биздин атабыз ырдап берген. Анан менин кызым төрөлгөндө негизи муундан муунга ырлар берилет го. Мен кызыма ырдап бергем бул ырды. Ошол себептен бул ырды жакшы билет. Анан мен келечекте ойлойм, бул ырды кызым өзүнүн балдарына да ырдап берет деп. Конечно. Ооба. Абдан сонун Бактыгүл. Абдан сонун муундан муунга келаткан кыргыздын көчкөн деген ыр экени. Анан эмесе азыр дагы бир чыгарманы аткарып берет эле, немис тилинде. Экинчи ырыбыз немец тилинде. Бул жактан биз ырды тандадык эме тууралуу. Навайчы мындай торт жасаган, кондитерде иштеген адам ошол чыгарган навайчы, кантип айтабыз, кондитер тууралуу. Ал деген абдан Германияда мындай аябай таттуу сонун тортторду жасайт, анан балдарга айтып берет. Балдар, ушундай торт, буга эмнелер кошулат, ошол тууралуу ыр. Анан ошолорду тандаганыбыздын себеби негизи эле Германияда ушундай таттууларды жасаганы менен аябай белгилүү деп айтсак болот. Бул жакта негизи торт, андай выпечка эмелерди абдан жакшы жасашат. Мы сами испекли даже торт сегодня. Да, ансын биз өзүбүз жасадык. Потому что я и пойдем я и мои родители пойдем подружки, и мы будем тут играть и так. Ну что подружки будут сделать? И поэтому испекли торт. Азамат, Камила, Азамат. Bäcker, backe Kuchen, der Bäcker hat gerufen, wer will guten Kuchen backen, der muss haben 7 Sachen, Eier und Schmalz, Zucker und Salz, Milch und Mehl, Safran macht den süßen Gel, schieb, schieb in den Ofen rein. Азамат Камила. Чоң рахмат, дагы бир жолу майрамың менен. Спасибо, вам тоже. Рахмат, Камила. Абдан сонун ырдайт экенсиң, сенин ырың бизге аябай жакты. Спасибо. Микрофонуңузду чыгарып алсаңыз. Урматтуу бөбөктөр, биздин сүйүктүү бөбөктөр жана урматтуу ата-энелер, эмки ырды бизге Аяна ырдап бермекчи. Аяна Кыргызстандан, Бишкектен чыгып атат. Аяна, камераңды ачып, бизге ырыңды окуп бересиңби? Ырыңдын атын айт. Тоечки Райкан Шукурбеков. Кетпеймин кең алатоо качып сенден, жамандык кимин көрдүң гана менден. Кетпеймин кең алатоо качып сенден, жамандык кимин көрдүң гана менден. Айылдан мерген сурап жалкыттымбы, мынчалык некегиң бар айтчы мерген. Биз деле алатоонун малыбыз го, жайылып аскаларда күнүн көргөн. Тоечки көбөйө бүтө ташынан тедектер кырып турса тууган жерден. Жакшы, Аяна азаматсың. Эң сонун ырды окуп бердиң. Жакшы, кийинкибиз бизде Байел деген кичинекей жигитибиз бар. Мен Азизбеков Байел. Ушундай бол, Абзи Кыдыров. Оң колуңду борго алып салам айткан карыга. Көмөктөшүп жол бергин улуу күчү барына. Ошондо сен ийкемдүү, сонун бала болосуң. Эл журтуна таанылып, жакшы атка коносуң. Жана орус тилинде. День юнских первый день. С глаз долой прогоним лень. Дружно скажем, скуки нет. Раздадим друзьям конфет. Ой, Азамат Байел. Орус тилинде да, кыргыз тилинде дагы эң сонун окуп бердиң. Рахмат сага. Майрамың менен. Майрамың кут болсун бүгүнкү. Кол чабуулар. Байел бизге Кыргызстандан чыкты, Бишкектен чыкты. Кийинки аткаруучубуз дагы Айбийке деген кыз Бишкектен чыгат. Айбийке,
камераңды ачып бизге ырыңды окуп бересиңби? Саламатсыздарбы? Бул менин кызым өзү 10 жашта, 4-класста окуйт, 69 мектепте. Биз кыргыздардын улуттук кийимине байланышкан белдемчи деген ырды айтып берели дедик. Кыска, бирок нуска дегендей. Авторы Күлнар Рымбек. Чоңунен басса шашылбай, чачпактары шарактайт, белдемчеси жайкалып, саймалары жаркырайт. Ал эми болсо экинчи ырыбыз бул 69 мектепте окуйт. 69 мектеп бул Кыргызстан менен Кытай өлкөсүнүн экөөнүн ортосундагы бир чоң проект болуп эсептелет. Ошон үчүн кызым Кытай тилин окуйт. Кытай тилин окуп атканда булардын мектебине элчилер көп келип турат да. Анан булар даярданышат. Анан даярданып бир ырдаган. Ошонусуна Сонун болот. Сонун болот. 新年好呀，新年好呀，祝贺大家新年好。我们唱歌，我们跳舞，祝贺大家新年好。Кыскача болду да. Анткени Рахмат. бир куплетін айтты. Рахмат Айбике. Эң сонун. Рахмат. Кыргызча, кытайча, биздин балдар орусча, немисче. Азыр болсо итальянча дагы ырды угабыз. Анда эмесе бизге Айбике алыска Германиянын Тюбинген шаарынан келип кошулмакчы. Айбике, камераңызды ачсаң, камераңды ачып бизге өзүң чыгарган ыр, менимче өзүң чыгарган ырды бизге окуп берсең. Мен биринчи бир тил кыргызчаны окуп берем, кийин итальянчаны. Жакшы болот, жакшы болот. Айтасың, кимдин ыры экендигин айтып аны окуп берген. Колдоруңуз жөнүндө жыргалса кураба. Ушул колдор быйтыйган, эмне кылат табалы? Бирден атап манжаны, алаканды чабалы. Бармак баарын башкарат. 5 манжанын улуусу. Андан кийин сөмөй бар. Ишке жөндөм сулуусу. Ортосунда коюп, ортон калыс дайыма. Кийинкиси аты жок. Оруң алган жанында. Чып-чыпалак акыркы 5 манжанын кенжеси. Бою аптан кичине. Бойтондогон эркеси. 5 бир тууган чогулуп, алаканга биригет. Ынтымагы булардын иш кылганда билинет. Азамат сонун. Ва эми мен тиги итальянча ырды окуп берем, ырдап берем. Мен кылдым элем Италияда, жаздым элем Италияда. 7 жашта апам Венгрияга кетти эле, аны сагынып анан могуну жаздым. Эмне жөнүндө? Мен ваннага барып ыйлап анан бир жөргөмүш менен соротуп анан айтып элем. Жөргөмүш менен сырдашып отуруп жазган ырың турбайбы, апаңды сагынып? Аябай сонун экен. Угалы анда, угалы. Piango sempre in bagno e mi consola solo un ragno e mi dice ritornerà e salta su. Poi quando piango ritorna giù. Mi manchi tanto mammina, volevo che ritorni oggi mattina, ma non lo potevi fare e quindi dovevo da te andare. Oh mammina, quando ritornerai non ti posso aspettare mai. Абдан сонун. Айбике, бул ырыңды кыргызчага которуп түшүндүрүп бересиңби? Эмне жөнүндө жазылды эле бул ырда? Мындай сөзмө-сөз. Апаңды сагынган экенсиң, анан дагы эмнелер жөнүндө бар? Айткандай, мен туалетте ыйлап, анан бир жөргөмүш келип, анан секирип кетип, айтып, баары жакшы болот. Анан апаң келет деп, анан жазат атам, мен аны кандай аябай мен сагынат, анан келиш керек, анан мен ага келгим келип атам, ушундай. Эң сонун Айбике, абдан жакшы. Кудай буйрса, бүтүн дүйнөгө таанылган акын болосуң деп ишенем.
кичинекей 7 жашыңда эле ушундай ыр жазыксың жүргөнүштү көрүп алып апаңды сагынганың жөнүндө. Жакшы, биздин кичинекей бөбөктөргө анда микрофондорубузду ачып бир кол чаап койбойлубу катышуучулар, урматтуу катышуучулар? Азаматсыздар. Чоң рахмат сиздерге. Майрамыңыздар дайыр жолу куттуу болсун. Бизге ушундай жакшынакай ырларды окуп бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Бактылуу болуңуздар, келечегиңиздер кең болсун. Анда эмесе, урматтуу биздин катышуучулар, биз балдар адабиятынын өкүлдөрүнө келип жеттик. Кезек биринчи сөздү биз балдар адабияты жөнүндө жалпы бир маалымат бере турган адиске кайрылалы деп турабыз. Балдар адабиятын көп жылдан бери изилдеп келген, өзү дагы балдардын дүйнөсүн абдан жакшы түшүнгөн, балдар ырларын жазган. Азыр мен сиздерге бул жерде бөлүшөйүн. Эженин жакшынакай ыр китеби да чыккан, ошону бөлүшөйүн. Бир канча ушул китептердин баары жөнүндө өзүнүн бир талдоосун жүргүзүп келген. Алардын бир кыргыз адабиятындагы балдар адабиятынын өнүгүү тенденцияларын изилдеп келген эжебиз адис Жыргал Сокурова бизге Алкул Осмоновдун, Токтосун Самудиновдун, Каныбек Жунушев жана башка акындардын чыгармачылыгы жөнүндө айтып берип, алардын айрым ырлары менен тааныштырып, кайрадан эсибизге салып, анан өзүнүн чыгармачылыгы жөнүндө дагы кыскача айтып кетет. Жыргал эженин Кичинесиң дебечи деген эң сонун бир ырлардан турган китеби чыккан. Муну каяктан алсак болот, ал жөнүндө да айтып кетсеңиз, Жыргал эже. Анда эмесе сөз сизде. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү вебинардын катышуучулары эң биринчи Айнелер университетинин жаңыдан уюшулуп жаткан университеттин кызматкерлерине абдан чоң ыраазычылык билдирип коелу. Мына ушундай карантин күнү дагы жакшынакай кылып балдар тургай чоңдорго дагы абдан жакшынакай майрам тартуулап атасыздар. Анан баягы жылдыз көппү же кыргыз көппү дейт эмеспи? Мына биз көп экендигибиз. Кайың барбы кыргыз балта чаппаган дейт, кыржон барбы кыргыз сөөгү жатпаган деп. Мына ушундай кайсы жерде бар экендигибиз ушу вебинарда көрүнүп атат. Канча жерде бизде кыргыздын урпактары жүргөнү, анан алар кандай сонун болуп тарбияланып атканы. Мына ушундан эле биз көрсөк болот, биздин жакшынакай болгон жаштарыбыз, кичинекей бөбөктөрүбүз эң сонун ата энелердин тарбиясын алып өсүп келатканы. Мен ушуга аябагандай чоң сыймыктанып атам. Демек, дагы эле биздин уучубуз кем эмес экен. Дагы эле биздин сыймыктана турган нерсебиз бар экен аябагандай. Ушул темптен жазбай, мындан ары дагы улана берсин, ушу уучугубуз уланып, керегебиз түптөлүп, кеңири жайыла берсин. Мен ошону аябай каалайт элем. Анан эң биринчи кичинекейлерди, жаш досторубузду ушу айрыкча вебинарга катышып, анан өздөрүнүн ырларын окуп берип, ырдап берип, немисче, итальянча, башка тилдерде ырларды айтып берип, аны эле айтып бербей өзүнүн эне тилин сүйлөгөнгө аракет кылып, ошентип бизге дагы чоңдорго майрам уюштуруп берип аткан кичинекейлерге биз аябагандай чоң ыраазычылык, чоң рахмат. Аман жүрүшсүн алыс жерде. Мына өзүбүздүн кыздарыбыз бул жердеги Бишкектеги, алар дагы аябай сонун катышып атат. Аларды тарбиялап аткан ата энелерине чоң рахмат айтабыз. Кичинекейлерибиздин келечеги кенен болсун. Мен ушуну каалайт элем эң биринчи. Анан эми балдар адабияты жөнүндө сөз кыла турган болсок, бул балдар адабияты аябагандай чоң бир дүйнө деп айтар элем. Кыргыз адабияты кандай кенен болсо, балдар адабияты ошол кыргыз адабиятынын бир салаасы болуп атпайбы? Ошо балдар адабияты абдан чоң бир казына деп айтсак жаңылышпайбыз да. Себеби балдар адабияты адегенде сөз болгондук болот эмеспи кыргыздар. Анан ошо адегенде сөз болгондо эле
Бул балдарга арналган сөздөр пайда болсо керек менимче. Себеби кыргыздар эң байыркы эл деп айтабыз. Анан эң кыска сөздөр ошо кыргыздарда аябай көп экен да. Демек жанагы бала деген сөздүн өзүнөн эле пайда болот. Бал анан апа, карабайсыңарбы? Эле көрсөк болот да, бала деген кандай таттуу экендиги. Бала деген кандай бир укмуштай адам баласына укмуштай бир жан дүйнөң менен, жаның менен тең нерсе экендигин билсек болот да. Анан ушулардын баардыгы тең биздин байыркы тилибизден келе жатып, анан ошо элдик оозеки чыгармачылыкка чагылдырылган да ушулардын баардыгы тең. Балдар адабияты адам баласы пайда болгондон эле ушу балдар адабияты пайда болгон десек жаңылышпайбыз. Себеби айрыкча башка элдерде деле ошондой дүйнөлүк адабиятты изилдей келсе деле, кыргыз адабиятын деле изилдей келгенде элдик оозеки чыгармачылыкты айта турган болсок, адамдын туулгандан тиги дүйнөгө кеткенге чейинки турмушунун баардыгын тең мына ушу ыр коштоп жүрүп отурат да айрыкча кыргыздарда. Себеби кыргыздар жүдөп эненин курсагынан ыңалап жерге түшкөндө эле сүйүнчү этип атпайбы. Анан аябагандай ата энеси сүйүнүп, илгертен бери эч кимге айтып жүргөн же айтпай жүргөн баягы оюндагы бир атты коюп, анан аны ат коюу, азан айтуу, азан айтканда ошону 3 жолу кулагына угузуп, мына көрдүңөр, ушунун баардыгы тең бул дүйнөдө бар экендигин белгилеп, анан кыркылыгын чыгарып, ит көйнөгүн кийгизип, ошо кыркын чыгаргандын дагы, 40 кашык сууга киринткендин дагы, жана 40 жамаачы көйнөк кийгизгендин дагы, ушулардын баардыгынын тең өзүнүн укмуштуудай чоң философиясы бар да. Себеби баланын кулагына угузганды атын, андан кийин анан жанагы 40 күн болгондо кыркылын чыгарып атпайбы, ошонун баардыгы тең бул дүйнөгө кошкону болуп эсептелет экен да. Анык ошо 40 күндөн кийин сен бул дүйнөгө кошулдуң деп. Жана адамдын деле тиги кыркылыгын тиги дүйнөгө кеткенде берип атканы да ошо экен да. Демек ушулардын баардыгы тең укмуштуудай бир аябагандай чоң бир философия менен коштолуп жүрүп отурган да. Анан бешик ыры, алды ырлары, бешик ырын ырдаганда энелердин эле укмуштай бир мээрим менен ырдап атпайбы? Бешиктин термелигени менен, ошонун ыргагы менен баланын акырын эле бир созолонтуп ырдап, албетте жанагы рэп менен же болбосо башка ырлар менен айырмасын байкай келгенде бешик ырынын ырдалышы укмуштуудай чоң бир өзгөчөлүк менен айырмаланып турат да. Себеби бешиктин термелген ыргагы менен акырын анан баланын жана психикасын жайлатып келип, анан акырын уйкуга чакырып. Уйкуга чакырып эле жөн болбойбу, ошондо баланын баласына болгон энеси бүт болгон мээриминин баарын төгүп атпайбы? Аны ага сонун бир келечегине каалоо тилектерди айтып, кыргыздарда сөз бар ушундай: бата менен эл көгөрөт, жамгыр менен жер көгөрөт дейт. Бата менен эл көгөргөндө мына ошол болгон жакшы тилегинин баарын жанагы ат койгондо айтып, бешикке салганда айтып, ошону менен эле бирге ошо баласына кандай гана сонун баталарды кыргыздар аксакал адамдардан алып берген да. Бешикке салганда да жөн салган эмес, аны жанагы каптай уйку бер деп туруп, 7 капты эме кылып, бешиктин аягына коюп, чүкөлөрдү дагы бир өзүнүн жөрөлкөсүн, балкаларды, чүкөлөрдү алып келип, ушулардын баардыгын тең. Анан бир аябагандай насаттуу, набаттуу байбичелер келип бешикке салып берип, ушулардын баардыгынын тең ушунчалык чоң бир мааниси бар да. Андан кийин анан бешик ырынан кийин анан жанагы сал билегир ырдалып атпайбы? Сал билегир ырдалганда бала балтыр бешик болуп калганда, бала балтыр бешик болуп калды атпайбызбы? Кыргыздарда ушулардын баардыгы тең баланын өнүгүүсүнө, физиологиялык өнүгүүсүнө аябагандай чоң көзөмөл жүргүзөт экен да, көрсө энелер. Анан бала балтыр бешик болуп калганда аны кадимкидей зарядка кылып, балтыр бешик бала деген бекеринен эмес экен да. Жана боконосу ката элек, балтыры эти толо элек дегенде ошол экен да. Анан качан ошо балтыры толуп,
3'kө киргенде анан бала жөргөлөй баштайт да. Андан ары анан тай ырлары, кас ырлары, тай ырындагы эме ырдалып аткан бекер эмес. Баланы бутуна тургузуп, ошондо балага аябагандай бекем ишенимди киргизип, баланын психологиясына сен бутуңа тура аласың. Ушул жерде анан мындан коркпошуң керек. Демек балада өзүнчө ишенимди пайда кылып атат. Андан кийин тай ырлары ишенимди андан ары кадимкидей адатка айланып, адаптация болгонго эме шарт түзүп атат да. Демек мына ушинтип отуруп андан ары анан бала баса баштаганда, анда тили чыга баштаганда, анан жанагы жаңылмачтарды үйрөтүп, табышмактарды үйрөтүп, мына ушинтип отуруп анан оюн ырлары башталат. Демек ар бир нерсенин өзүнүн укмуштуудай чоң философиясы, укмуштуудай мааниси, деле бүт бардык ырлардын аябагандай чоң мааниси бар да. Эми оюн ырлары деле балдар тарабынан аткарылган, анан чоңдор тарабынан аткарылган деп эме эсептелет да, тиги бөлүнүп жүрөт. Балдар тарабынан аткарылган ырлар өздөрү чыгарып алган ырлар. Мисалы үчүн жанагы орустар дразнилки деп жүрөт, кыргызда болсо эликтеме деп жүрүшөт, шылдың оюндары деп жүрүшөт. Бири-бирин шылдыңдашып, алардын алсыз жактарын бири-бирине көрсөтүшүп, кайра баланы чиң алганга жардам берип ушундай да. Анан бири-биринде жанагы лидерликтин пайда болушуна шарт түзүп, бири-биринде атаандаштыктын пайда болушуна шарт түзүп, мына ушундай. Ал эми оюн ырлары булар деле өзүнчө көп нерсеге бөлүнөт да, көп ичинен көп нерсеге бөлүнөт. Манжалардын оюну, тиги кыймыл аракет оюну, жана башка. Анан ар биринин өзүнүн аябагандай чоң функциясы бар да. Эми бул балдар адабияты, элдик озаки чыгармачылыктагы балдар адабияты эле ушунчалык аябагандай көп, ар бирин айта берсек көп убакыт кете турган нерсе да. Буга өзүнчө бир кайрыла турган тема экен, Жыргал эже. Бир өзүнчө бир вебинарлык кайрыла турган тема экен бул. Аябагандай чоң. Улан териңиз. Улан териңиз. Ооба, улан териңиз Жыргал эже. Эми айта турган болсок, мына ушул дүйнө таан урларын айта турган болсок, элдик озаки чыгармачылыкта дүйнө таан урлары бар. Жана чыкмын чиркейлерди, тиги аба райындагы башка бир нерселерди бардыгын тең тиги сүрөттөгөн, алардын маанисин ачып бере турган. Эми бунун бардыгы тең азыр кел атып, анан элдик озаки чыгармачылыктан башталып, анан акындар поэзиясында деле ушулар чагылдырылган да. Акындар поэзиясынын эң ири өкүлү, легендарлуу акындардын эң сап башында турган деп айтсак дагы жарашат, Асан Кайгы, мисалы үчүн жанагы боорунда жүнү жок, жыланбай кушкан экен деп атпайбы, куйругу жалы жок, куланбай кушкан экен деп. Мына бул эми дүйнө таануу ырлары болуп эсептелет да. Ошол эле Асан Кайгынын укмуштуудай ырлары бар. Мисалы үчүн жердин тоголок экенин ошол киши ошол илгери эле билип коюптур. Шекилине карасам жумалак бир топ экен, ичи жалын от экен. Эми бул эми шундук да. Чет өлкөлүктөрдө тигиреки француздар, тиги германиялыктар бири-бирин жеп жүрсө, сен тиги окумуштуулар каяктагы нерсени айтып атасың деп, аны кыргыздар чак эле айтып койгон да. Мына ошентип отуруп, ошол эле традицияны улам тиги тоолок молдо уланткан, андан кийин профессионал адабиятта Касым Тыныстанов уланткан экен ушуну. Касым Тыныстанов тиги эң биринчи балдар адабияты мына ушу Касым Тыныстанов менен башталган деп айтып жүрөбүз да, профессионал балдар адабияты. Себеби 24-жылы Касым Тыныстанов Эне тили деген окуу китебин түзгөн да. Мына ошондо Касым Тыныстанов өзүнүн атайын балдар үчүн арналган, балдарга деле чоңдорго деле арналган ырларын жазган да, атайылап. Окуу китебине киргизген. Жаз жөнүндөгү ырларын, жанакы чымын чиркейлер жөнүндөгү ырларын, дүйнө таан ырларын жазган да. Мына ушинтип тексттерди жазган кара сөз түрүндө. Ушинтип кел атып, анан булар дагы өзүнчө аябагандай чоң тема. Касым Тыныстановдун балдар адабиятын баштаганы, анын бир жакшы жолго коюп бергени, аябагандай чоң изилдөөнү талап кылган нерсе. Эми мен Алыкул Осмонов жөнүндө айта турган болсом, Алыкул Осмонов эң биринчи балдар үчүн деген 47 жылы жыйнагы чыккан. Алыкул Осмоновдун
Мында абдан жакшы көп ырлары киргизилген. Жанакы эң бизге белгилүү окуу китептеринен түшпөй келе жаткан түлкү менен каздар деген ыры, 2 метр Эсенгулу, 2 алган Эмилбек дегени, Калпычы, Канымгүл, Кара чыйырчык, мына ушул сыяктуу аябагандай көп ырлары киргизилген да. Эми ошо биз кичинекей кезибизде ошону окуп келдик да, жанакы түлкү менен каздар дегенди көрсө, Алыкул Осмонов ошол биз айтып жүрөбүз, Алыкул Осмонов кыргыз адабиятына, кыргыз поэзиясына жаңычылык киргизген деп, новатор акын деп көрсө, Алыкул Осмонов эч кимге айтпай туруп эле муну изилдептир деле, эч ким изилдей элек дагы го менин оюмча. Балдар адабиятына деле бир топ жаңылыктарды киргизип коюптур ошол кезде эле. Аны акын өзү сездиби, сезген жокпу билбейм. Жанакы тафтограмма деген бар. Кыргыз балдар адабиятында изилдеп жүрүшөт. Исмайыл агай жакшы билет. Тафтограмма менен жазганга аракет кылып жүргөн акындарыбыз бар. Эми элдик озеке чыгармачылыкта жанакы чалды чапты, чалды чаян чакты, чалды чаян чаккан чал чайканадагы чалдарга чуркады деген бар эмеспи? Мына ушундай эмени стилди Алыкул Осмонов эчак эле тегиреки 50-жылдар эле жазып коюптур. Мисалы үчүн бат айтма дейт жаңылмач. Көк көк көгүчкөн, көгүлтүр, көрккө көмүлгөн, көрдүңбү, көйкөлүп көрүнгөн, көк түстүү, көлдүү, көлбүргөн, көпөлөк, көк көк көпөлөк, көк болуп, көкөлөп, көргүндеп, көксөтүп, көңүлдү көтөрүп, көк кызыл көйнөгүн көк кызга көрсөтөт. Бул уже тафтограммада болчу. А муну азырынча эч ким деле көңүл бура элек болсо керек. Демек, Алыкул Осмонов ошол кезде эле бир топ жаңычылдыктарды киргизгенге аракет кылыптыр. Андан сырткары жанакы дүйнө тааным ырлары традициялуу. Алыкул Осмоновдо да бар, ийнелик жөнүндө бар, кумурскасы жөнүндө бар, чегирткеси жөнүндө бар, айтор жанакы курт мурскалардын баардыгын тең жазып чыккан да. Андан тышкары түлкү менен каздар дегенди биз өмүр бою алифбеден түшпөй келди ошолор. Биз кичинекей кезибизде жаттаганбыз. Азыр деле менин эсимде да ошо. Калың каз, кача албайсың алыңаз, түлкү айтат. Каздар болсо, ой, куу түлкү, андай дебе балам жаш деп. Укпаймын сөзүңдү, кармап жеймин өзүңдү деп анан аягында келет эмеспи тиги күчүк. Ау, аш түлкү, казды күчүк алдырбас депчи. Бул укмуштай сонун да эми. Жаттап алганда да жакшы. Балдар бири менен диалог түрүндө андан сырткары жанакы Калпычы Канымгүл деген ыр бар. Элдин баары билет, муну дагы жаттап жүрүшөт да тиги мектепте. Кечене келбедиң десе башым оюп деп, мурда күлүчү десе бутум оюп деп, анан акырын эле айтып коет да, эми Канымгүл мындан кийин жакшы окусун депчи. Канымгүл деген шүмшүк экен окубайт экен, уят, анан тиги бул деп аны такыр жемелебейт да. Акырын эле ошентип айтып коет. 2 метр Эсенгулу, жанакы 2 алган Эмилбек, мына ушулардын баардыгында тең балдардын кичине мындай жетишпеген кемчиликтерин айтат, бирок аны аябай жемелебейт да. Демек, акын ушул жагынан аябагандай чоң бир жакшы жетишкен да. Андан сырткары жанакы эмелер тиги кулой торпогум, тайгүлүк, каркыра турна желетат деген ырлары кадимки эле элдик озеки чыгармачылыктын мотивинде жазылган ырлар болуп эсептелет да. Мына ушундай Алыкул Осмоновдо аябагандай чоң бир сонун Алыкул Осмоновдун сонун жактары бар да. Демек, Алыкул Осмонов бир эле кыргыз поэзиясына аябагандай чоң жаңылык киргизген, же болбосо кыргыз поэзиясында орду чоң деп айтпай, биз балдар адабиятында дагы аябагандай чоң орду бар деп айтканга биздин абдан мындай эмебиз бар, ишеничибиз бар да. Мына ушундай. Жыргал эже, бир аздан кийин дагы кайра сизге кайтып келебиз. Аябай сиздин маалыматтарыңызга биз тойбой атабыз. Аябай сонун маалыматтарды айтып бердиңиз. Элдик озеки чыгармачылыктагы балдар адабияты, андан кийин жазма профессионал адабиятындагы балдар адабияты кандай болуп өнүккөн, кимдер жаңылык киргизгенде, Алыкул Осмоновду биз чын эле новатор акын, лирик акын деп жүрөбүз да. А көрсө балдар адабиятына дагы эң чоң жаңылык киргизген акыныбыз турбайбы? Бул кишинин дагы ар бир доордун өзүнүн көзү менен жаңы кырлар ачыла берет экен да, генийлиги ушунда турат. Рахмат. Жыргал эже, биз сизге дагы кайрылабыз. Сиздин өзүңүздүн чыгармачылыгыңыз жөнүндө дагы биз азыр
сүйлөшүшүбүз керек сиз менен. Азыр эле Эми сиздин жакшынакай ырыңызды окуп Токтосун беришти. Самудинов боюнча. Аны да айтып Токтосун бересизби? Самудинов боюнча дагы сөз кылалы, Ооба, Токтосун Самудинов Азыр боюнча. бирткеден кийинби? Мен Жолшев элди таза боюнча. деген жокмунбу? Азыр бир тикеден кийин кайра кайрылалы сизге. Азыр Ысмайыл агай Бирткеден элдер тажап кетпесин. макул, азыр кайра бир тикеден кийин сизге кайра кайрылалы. Азыр болсо Ысмайыл Кадыров агайыбызга сөз берерден мурун биз жана сырттан тиги чет өлкөдөгү ата энелер жөнүндө жаңы келип кошулгандар, кайсыл жактан адамдар келип чыгып атат, бизге кошулуп атат катышуучулар. Ошол жөнүндө да маалымат бере кетели деп атабыз. Чет өлкөдөн чыгып жаткан биздин балдар менен дагы бир жолу экрандан чыгып биздин эл менен учурашып койсоңуздар. Камиланын, Айбикенин, биздин Кыргызстандан Байел, Аян, Айбикелердин ата энелери. Саламатсыңарбы, Гүлзат Байалиева. Биякта кызым менен чыктым эле, ал бир аз башка бөлмөгө кетип калды. Башка балдарым чуркап жүрүшөт. Германияда турабыз, ошо Жыргалы эженин ырынан айтып бердик азыр. Булардын баары запись болот, кийин Рахмат. Ары кары Бактыгүл, тааныштырып койсоңуз өзүңүздү. Саламатсыздарбы? Менин атым Бактыгүл Тулебаева. Бул менин кызым Камила аты. 9 жашта, 3-класста окуйт. Биз Германияда Франкфурт деген шаарда турабыз. Жакшы. Кыргызстандан дагы бир 3 балабыз чыкты эле. Алар дагы өз жөнүндө айтып кетсин. Жаңы келгендерге. Бермет Закирова. Бермет. Саламатсыздарбы? Биз Ош шаарынан чыгып атабыз. Менин кызым өзү атын тааныштырып койсун. Менин атым Марифа. Мен Ош шаарында жашайм. Марифа 1-класс. Жакшы. Малика, сен бизге ыр окуп бергиң келди окшойт, жана жазып аттыңар. Кимдин ырын окуп койчу? Жыргалы эженин сөзүн Кунткоев угуп отурду. Алыкул Осмоновдун китебин колуна кармап отурат. Биздикине окшош экен деп. Алыкул Осмоновдун самолет ыры дегенден бир куплет айтып койсун. Сонун, келип карап айтып бер. Самолет, кайда шашып барасың? Жөндөңө сала кет. Командирдин баласы. Эң сонун. Малика дедиңиз, Бермет? Марифа. Чоң рахмат, майрамың кут болсун. Бизге ушинтип чыгып ыр окуп бергениңе чоң рахмат сага. Бактылуу болобой. Гүлзина Кылычбекова. Гүлзина, күтүп атабыз сизди. Камераңызды ачып, бизге байланышка чыгыңыз. Мен сиздерге азыр, мен атым саламатсыздарбы? Менин атым Жаным Аркабаева болгон Баткен Кыргызстан Республикасынын Баткен районуна караштуу Чек орто мектебинин окуучусумун. Жакшы. Мен сиздерге азыр комуз менен Кыргыздын улуттук аспаптарынын бири комуз менен сиздерге Апакем аттуу ырынарды беремин. Жакшы болот. Рахмат. Сонун экен, чоң рахмат. Аткенден бери чыгып атат. Сиздерге дагы менин сиңдим ырда берет экен. Макул.
Atың ким? Asmanına kurtarıp kana babatam koş yıldız. Zamanına kurtarışkan bizi bir top yıldız. Arasına koşkanı cennet bulamını şak yıldız. Arasına koşkanı cennet bulamını şak yıldız. Aylanayınna bagimda çözüzünde bagim. Kavayınna tagimda katısızında bagim. Kanat bolup kannamıken kalınca tumbalagim. Hurmat bolup tangnamıken nolocu tumbalagim. Kulbetinde görgüp durganna tamaska dep koyam. Ağlaydıp bizi bakanna pambakçı dep koyam. Ortasında ırgakan möltür bulak men bolom. Ortasında ırgakan möltür bulak men bolom. Aylanayınna bagimda çözüzünde bagim. Kağılayınna tagimda katısızında bagim. Kanat bolup kannamıken kalınca tumbalagim. Hurmat bolup tangnamıken nolocu tumbalagim. Tamancanın yolunu lapsan cilası zargan. Sapar jetken bizi bilesan yıldızdan kıralgan. Nişuk yıldızı dilemden amandığın sırağan. Nişuk yıldız bir tuğunar amandığın sırağan. Aylanayınna bagimda çözüsünde bagim. Kağılayınna tagimda katısızında bagim. Kanat bolup kannamıken kalınca tumbalagim. Hurmat bolup tangnamıken nolocu tumbalagim. Nişuk yıldızı dilemden amandığın sırağan. Nişuk yıldız bir tuğunar amandığın sırağan. Aylanayınna bagim ay kağılayınna tagim. Ой, чоң рахмат, баракелде. Атың ким? Атың ким? Атыңарды бир жолу айтып койгулачы дагы. Sezimay. Сезимай? 58 yaşındamın. Чоң рахмат. Майрамыңар кут болсун кыздар. Рахмат силерге. Анда биз рахмат. Bayramınızlar kutlu olsun. Рахмат кыздар. Азыр эми Элира бүтүп окшойт бизге чыккан балдарыбыз. Ооба. Дагы кошулса айтабыз. Бизге чатка жазып атышат, ырдап берели, окуп берели дешип. Бул аябай жакшы. Анда азыр балдар акыны Кыргыз Республикасы Маданиятын эмгек сиңирген ишмер, балдар адабият боюнча Тоголок Молду атындагы сыйлыктын лауреаты, балдар үчүн энциклопедиялардын автору Исмаил Кадыров агай сөз кезеги сизге жетти. Камераңызды ачып сүйлөй берсеңиз болот. Саламатсыздарбы? Урматтуу семинардын катышуучулары, ушул семинарда катышып атканыма абдан бир кубанычта болуп атам. Дүйнөнүн мамлекетинде жакшынакай бир таланттуу балдарды көргөнүмө абдан кубанычтамын. Ошон үчүн мен мамлекет ушул бүгүнкү немени ушундай семинарды уюштуруп атканга мүмкүнчүлүк түзүп турган бир ырым бар эле. Ошонудан баштайынчы. Интернет деген ырым. Кыдырамын күнүгө улуң бурчун дүйнөнүн балдар менен достошом. Бирок өзүм үйдөмүн. Бардык жерден заматта жаңылыктын угамын. Жер тыншаган мамыттай бирок үйдө турамын. Калдыңарбы кысыгып, мунун сырын билсем деп, техника заманбап, анын аты интернет. Мына ушул интернет каражатынын жардамы менен ушинтип бүгүн дүйнөлүк бир жакшынакай семинар өтүп атат. Урматтуу менин балдарым, урматтуу окурмандарым, кичинекей досторум, кичинекей бөбөктөрүм, силерди бүгүнкү балдарды коргоонун эл аралык күнү болгон майрамыңар менен куттуктайм. Ушу майрамыңар кут болсун. Ушул жерден жакшынакай ырларыңарды жакшынакай көрүп атабыз. Таланттуу балдар экенсиңер. Ден соолукта болгула, келечегиңер кең болсун, өркүнүңөр өсө берсин. Ошондой эле дүйнөдөгү бардык балдарга жакшылыктар тилейм. Мен дагы өзүм силердей кичинекей кесимен эле ушул китепке жакын болуп өстүм да. Китепти көп окудум. 4 класска чейин эле жанагы Манас эпосунун 4 томдугу бар эле көк китеп. Ошону бүт окуп, кайра окутуп, ошо айылдагы аксакалдар келип мага окутушар эле. Анан кыргыз эл жомокторун окудум. Баягы Кака, Каргалар, Торпогум деген сыяктуу кыргыз фольклорунун чыгармаларын угуп, кийин Тоголок Молдатаевдин Телбай Тентек деген чыгармасы, Шүкүрбек Бешеналиев агайыбыздын Мүйүштү кошу деген чыгармаларын, анан жана Жыргал эжекебиз жакшы айтып кетти, Алыкул Осмоновдун бул жаңылмаштарын, Бүкөнтай дегенлерин, ушул чоң мектеп болду да балдар үчүн.
ошондой эле мен үчүн дагы. Андан кийин жана Андерсендин жомокторун, Марк Твендин, Том Сойердин жоруктарын окуп, балдар адабиятына кызыгуум башталды. Андан кийин баягы Совет мезгилинде балдардын гезиттерин, балдардын журналдарын такыр калтырбай окучумун да. Аны ошол жерден мен тиги Абзый Кыдыров агай, Токтосун Самидинов агайлар иштеген Бай Чечекей журналы мен үчүн өзүнчө эле бир чоң мектеп болуп калды да. Анан ушул жерден мен көп нерсени үйрөндүм өзүм дагы. Анан акырындык менен жасып Бай Чечекейге автор боло баштадым. Ырларды жасай баштадым. Ошо Бай Чечекейге алгачкы балдар үчүн жазган ырым чыкканда кубанганымды айтпа. Мына ошондон бери ошол балдар ырларын, жомокторду, уламыштарды, аңгемелерди жазып ошол акын кыргыз акын жазуучулары менен иштешип келатам. Анан мен ошол бир топ китептерди чыгардым. Анын ичинде жанагы могу балдар унутулуп бараткан эски сөздөрдү үйрөтүүгө, балдардын таанып билүүчүлүк немесин көбүрөөк көңүл бурам да, таанып билүүчүлүгүнө. Анан могу жерде анаграмма, шарада, логогриф, метаграмма, палиндром сөз, акро, ыр дегендерди көбүрөөк жазып келатам. Андан сырткары балдар энциклопедиясына котордум. Бир катар дүйнө элдеринин жомокторун кыргыз тилине котордум дегендей. Өспүрүмдөр оюндары деген китептерди авторлошуп редакцияладым. Анан өзүм дагы бир катар Агайдын микрофону өчүп калды окшойт. Элира сизге болуп жатабы, агай? Агайдын үнү угулуп атабы? Жок, угулган жок. Угулбай калды, Үзүлүп кетти окшойт агайдын үнү. Анда агай кайра интернети бир аз үзүлдү окшойт. Агайдын китептерин жөнүндө айта кетейин мен. Бул жакта бир канча китептерин биз слайд кылып даярдап койдук эле. Агай өзү келгенче китептери жөнүндө бир маалымат алып кетсек болот. Делмирөк деген агайдын китеби бар. 4 түлүк деп кыргыз эли өзү малга жакын мал чарбачылыгы менен күн кечирген эл. Ошого арналган ыры бар экен, китеби бар экен. Өчпөсүз калтыргандар деп балдарга арналган ырлар бар экен. Мында дүйнөдөгү аты таанымал окумуштуулар жөнүндө баланын тили менен, жеңил тил менен балдарга түшүндүрүп берген китеп экен. Кыргызстандын рекордтор китеби деп бул дагы балдарга арналган китеп экен. Көп билүүгө дилгирмин деген агайдын китебин көрүп турасыздар. Абдан жемиштүү иштеген авторлорубуздун бири Санактар деп кетип атат. Ысмайыл Кадыров агайдын дагы сандар санаты деген китебин көрүп атасыздар. Агайдын бул жерде баардык эмгектери ушул жерде турат. Агай кайра азыр бизге келип кошулса керек. Интернети техникалык бир мүчүлүштөр болуп калды, кечирим сурайбыз. Анда биз андан ары уланта берели. Кийинки сөздү анда эмесе филология илимдеринин доктору, акын Аида Эгембердиевага берсек, жана айтып өткөндөй, Аида Эгембердиева балдар адабиятынын ири өкүлдөрүнүн бири Турар Кожомбердиев жөнүндө изилдөө жасаган. Анда эмесе Аида, сөз сизде. Рахмат, Гүлзада. Эгерде агай чыгып калса, агайга кайра сөз берели. Аида азыр 1 мүнөт. Аида Льюис Керролдун Алисанын кызыктар өлкөсүндө окумуштуу окуяларын кыргызчалаткан. Бул китеп жөнүндө дагы бир аз маалыматыңыз болсо айтып кетиңиз. Маалыматыңызды балдар адабиятынан ичинде жаңыдан бир котормочулук ишинде өзүн көрсөтүп келаткан авторлор бири. Андан тышкары балдарга арналган балдар ырлары эмес, балдарга арналган ырлары бар. Анан Турар Кожомбердиев жөнүндө изилдөө жасаган. Аида. Гүлзада, саламатсыздарбы? Бүгүнкү балдарды коргоо эл аралык күнү менен баардыгыңыздарды куттуктайм. Балдарды куттуктайм биринчи кезекте, экинчи кезекте бир кезде балдар болгон чоңдорду куттуктайм. Ошо балдарыбыздын келечеги кең болсун, өлкөбүздө тынччылык болсун.
Анан азыр Гүлзада сөз берип атканда бир нерсени тактап атпайбы? Балдар ырлар эмес, балдарга жазган ырлары бар депчи. Бул экөөнүн айырмасы абдан чоң нерсе. Балдарга арнап ыр жазуу менен балдардын ырын жазуу деген бул экөө таптакыр эки башка нерсе. Көп эле чоңдорго ыр жазган көп эле таланттуу акындарыбыз бар, бирок алардын баардыгы эле балдар акыны боло алышпайт. Балдар акыны болуу деген бул өзүнчө деген ошол адамдан өзүнчө бир деген талантты, өзүнчө бир өнөрдү талап кыла турган чоң нерсе. Ыр жазган акындардын баардыгы эле балдар акыны боло албайт, жазуучулардын баары эле балдар жазуучусу боло албайт. Аны үчүн атайын төрөлүш керек да. Анан мен ошо 10 класста окуп аткан кезимде Бишкектеги Нор 5-мектепте менин апам иштечи, өзү физик мугалим, анан өзүнүн классы бар эле, класс жетекчи болчу. Анан ошол класста деген Турар Кожомбердиевдин чыгармачылыгына арналган класстык саат өтүп калды. Темасын ошо сен сурасаң үзүп алып очоктон күйгөн отту сунаар элем букеттей деп Турар агайдын ырларынан 2 сапты алып, анан деген ушундай класстык саат өттү. Андан ал жака деген Турар Кожомбердиевдин эжеси Уулча эже, жездеси Осмоналы жезде. Бул Уулча эже менен Осмоналы жезде азыркы көз доктору Алмазбек Исманкуловдун ата энеси. Ушул агай менен эже катышты, мектептин мугалимдери катышты, окуучулар катышты, ошол класс катышты. Анан акындын ырларын окушту. Анан ошол жерден ушул кече башталып бүткөнчө баары шолокто ыйлап отурганбыз. Уулча эже баш болуп, мугалимдерден бери баары шолокто ыйлаганбыз. Анткени ушул акындын деген ырларынын ичинде эне темасындагы ырлар абдан көп. Анан деген абдан бир жүрөккө жете турган ырлар. Анын себеби да бар. Анткени Турар Кожомбердиев улуу ата мекендик согуш башталган 1941-жылы жарык дүйнөгө келген. Анан 4 жашка чыкканда апасынан айрылып, ошол атасынын колунда, анан кийинчерээк өгөй апасынын колунда калат, Касыке апанын колунда. Анан ошо мектеп жашына жетип калганда, анан Уулча эже, эң улуу эжеси өзүнүн колуна алган экен да, Уулча эженин колунда тарбияланган да. Анан эже ал жерден Турар агайдын бала кездеги окуяларын айтып берип атат да, өзү бул дөдөй болгон, абдан деген обурлуу ушундай жигит болчу дейт. Анан ушул приключениялар абдан көп болду дейт. Анан ошо ыр жазып, акын болгонго чейин дагы абдан изденген экен. Анан баягы мектепте окуп жүрөт. Мен баланча болом, мен түкүнчө болом деп эле улам жүрөт дейт. Анан бир күнү өзү аябай чоң дейт. Анан өзүнөн да чоң бир аспапты көтөрүп келиптир дейт. Мен музыкант болмокмун деп. Канча күн бизди уктатпай даңкылдатып ошол аспапты ойноп атты дейт. Анда деле жөн койдук дейт. Ушул ошентип атат. Анан акыры деген бир күнү келди дейт. Мен ыр жазам болуп, мен акын болом деп. Анан ага да макулбуз дейт. Анан ошентип атып Турар Кожомбердиев 20 жашында биринчи ыр китебин чыгарган, Көлчүктөгү ай деген ат менен. 20 жашында. Анан бизде адабиятта ушундай да, баягы алгачкы ыр китебин чыгарат, андан кийинки экинчи китеби чыгат, үчүнчү китеби чыгат, анан окурмандарга акырындап таанылып, анан окурмандардын көңүлүнөн түнөк табат да. Турар агайдын айырмачылыгы ушул баягы биринчи жарык көргөн китеби менен эле жарк деп адабиятта бир жаңы сөз айтканга үлгүргөн да. Бул Көлчүктөгү ай китеби, ушул ичинде ушул аталышта ыр бар, ошондон улам аталган да. Анан ал ыр сиздерге жакшы тааныш, баягы 8 эле саптан турат. Эшикке чыксам укмуш апа, ары бери калтырап, чоң көлчүктүн ортосунда ай жатыптыр жалтырап. Басып барып акырын, колум сунуп батырап, жаңы кармап алаарымда сынып калды чачырап дейт да мындай. Алсаң узак деле ыр эмес, кыска эле ыр, анан абдан образдуу бир көлчүктөн айды көрүп атат. Ушу бир кенедей баланын тили менен ошол нерсени айтып берип атат да. Эшикке чыксам укмуш апа, ары бери калтырап, чоң көлчүктүн ортосунда ай жатыптыр жалтырап. Басып барып акырын, колум сунуп батырап, жаңы кармап алаарымда сынып калды чачырап дейт. Анан ушундай элестүүлүгү жагынан, образдуулугу жагынан, анан биз көбүнчө Турар Кожомбердиев дегенде, балдар ырлар дегенде Көлчүктөгү айды эстейбиз. Анан албетте анын аркасында дагы бир топ ырлар бар. Ошол китептеги ырлар жалпы жолунан деген ушул эле деңгээлдеги ырлары бар. Анан мисалы балдардын жан дүйнөсүн терең ачып берген ырларда бир ыры бар. Неме дейт? Эжекеси сайра жуугун десе бетин, эртең эле баары бир кир болот дейт бекин.
Көйнөгүн кий Бекинтай, десе жеси сайра, кечинде эле баары бир чечем да дейт кайра. Айткан тилди укпай, Бекин мойнун бурады, аздан кийин мага тамак бер деп сурады. Ачып калат курсагың эртең эле кайра, андан көрө ичпегин деди жеси сайра дейт да, баягы балдардын жан дүйнөсүн чагылдырган өр. Анан айтат, картаң эне Гүлайым мындай деди жүкөнгө, тузап келчи чырагым чуркап барып дүкөнгө. Дайым эле мен барам айтпайсыңбы бүкөнгө, кайра эне Гүлайым мындай деди жүкөнгө, алма берип жатат дейт баргандарга дүкөндө. Азыр чуркап барайын айта көрбө бүкөнгө деп балдардын баягы абдан таза, аруу, байоо деген жан дүйнөсүн ушундай сыяктуу ырлар менен ачып берип атат. Дагы бир кош саптан турган ыры бар. Келатыптыр жумушка, кыл муруттуу кумурска. Топчун алып колума тосуп койдум жолуна. Биягынан карады, биягынан карады, аркы терки бойлоду, тоо экен деп ойлоду дейт да. Анан бул нерселер Турар Кожомбердиев ушул Көлчүктөгү айдан кийин өзү 20 чакты китеп чыгарган. Анан чыгармачылыгынын бир учурунда балдар адабиятына дагы бир жолу кайрылган. Мындан башка да бир балдар немеси бар да. Балдарга арналган китеби бар. Негизи ал өзү болсо деген жанагы мен ушу ыйлап отуруп анан апам өткөн класстык сааттан кийин анан ойлодум да. Мен ушу Турар агай жөнүндө бир нерсе айткым келди, жазгым келди, ырларына аябай кызыгып Оточпогон коломто деген китебин окудум. Кийин университетке келгенде дагы баягы мектептеги таасир дагы эле жүрдү. Анан университетти бүтүп атканда мен дипломдук ишимди ушул Турар Кожомбердиевдин поэзиясы боюнча жазгам. Анан кийин Улуттук илимдер академиясында аспирантурада окуп аткан кезде Турар Кожомбердиевдин поэтикалык чеберчилиги деген темада деген кандидаттык тема бекитип, анан жетекчим Качкынбай Артыкбаев деген агай, анан агай тууралуу, Турар агай тууралуу диссертациямды жактаган болчумун. Мунун өзү ошо бир мыйзам ченемдүү түрдө жүрдү. Ошо акындын чыгармачылыгына капыстан тартылып, анан ошондон улам ушундай иретте кетти да. Анан бул Турар агайдын деген кайсы гана ырын окубай эле балдар үчүн дагы, чоңдор үчүн дагы абдан деген жагымдуу ырлар. Мейли кышта, бурганактын шаңында, мейли күздө, мейли жаздын таңында, коломтону элестетсем энекем күйпөлөктөп отурган сыйт жанында. Казан шуулдап, түбү көөлүү карарган, от күчөөчү коломтого таралган, эмнегедир от бир буюм сезилчү апакемдин колдорунан жаралган деп анан ошол ырдын этегинден кетип атпайбы? Сен сурасаң, үзүп алып очоктон күйгөн отту сунаар элем букеттей депчи эми. Эне тууралуу акындардын дээрлик бардыгында жазылган ырлар бар, бирок ушу Турар агайдын деген тиги жазган ырлары абдан өзгөчөлөнүп турат да. Анан мен жана айтып атам, апасынан 4 жашында айрылган деп атам, бирок кийин атасы үйлөнүп, Турар агай өзү 4 тууган, үйлөнүп Касыке деген апа Турар агайды кийин тарбиyaлаган экен. Бирок ал кишини дагы өзүнүн энесиндей эле абдан жакшы көргөн экен. Айтат баягы улча эже эскерип айтып берип атпайбы, Сарбулакка айылга барабыз дейт, барып анан ичине үйдөн тамак аш ичип кетип атсак, Турар акырын тиги Касыке апаны ар жака үйдүн аркасына жетелеп кетип, күйүр шуур болуп калышчу дейт, бизге көргөзбөй тиги акча тыйын берип. Анан кийин Турар агайдын көзү өткөндө ушу баарынан күйгөн ушул апа болду депчи. Бул эмнени айтып турат, ушу акындын деген жүрөгүнүн ушунча тазалыгы да, өгөй сүнткөн жок, ушул апаны дагы ушундай жакшы көрүп. Мен азыр колумда мындай бир Турар Кожомбердиев жөнүндө элестөө болсун деп көргөзүп атам. Могул акында Турар Кожомбердиев канчалык көрүнүп атат мен билбейм, бирок деген Турар Кожомбердиев деген акын жанында деген азыр кызы менен отурат, жалгыз эле кызы бар, Акылай деген кызы. Ушу Акылайга Көлчүктөгү ай деген китебин окуп берип аткан сүрөт да. Өзү ушундай олбурдуу, ушундай дөөдөй болгон акын болгон, бирок ушундай кичинекейлердин жан дүйнөсүн мыкты түшүнгөн акын болгон да. Ушундай назик, бала менен бала болгон, ушунчалык бир кызык, жан дүйнөсү кызык акын. Анан мен Турар Кожомбердиевдин китептери деле кийин чыккыдай деле болгон жок. Анан кийин Улча эже менен Осмоналы жезде көз өтөрдүн алдында Кожомбердиев жөнүндө жазылган изилдөөлөрдү, макалалардын баарын бириктирип, анан деген бир 2 томдук чоң китеп түзүп кетишкен. Бирок Оточпогон коломто 85-жылдары чыккан бойдон кийин кайра чыккан жок окшойт.
Анан бул сайтта ырлары бир аз бар. Бул болсо менин монографиям Турар Көрөнгөлү акын деген ушул 2002-жылы корголгон иштин немеси. Анан бул кишинин акындын ырларына обондор абдан көп чыккан. Бир 200дөй ырына обон чыккан. Сиздер жакшы билесиздер, жана Күн чыгышым деген ыр. Күн чыгышым деген ыр, дагы башка деген ошол эң ырларына обон көп чыккан, элге кеңири жайылган, абдан мыкты, баягы 60-жылдары кыргыз адабиятына келип, ошол эң адабияттын, маданияттын гүлдөгөн учуру 60-70-жылдар. Анан ошол учурдун эң көрүнүктүү өкүлү болуп саналат. Анан ушу көңүлүңүздөргө алып, ыңгайы келсе сайттан ырларын окуп, ошо Турар Кожомбердиев деген акынга бир кызыгып, поэзиясына кайрылып коюңуздар. Баарыңыздарга сөзсүз жагат. Балким буга чейин жакчу. Рахмат. Рахмат Аида. Аябай жакшы маалыматтарды айттың. Турар Кожомбердиевдин балдар ырларын биздин муунда билбеген киши жок эле, билбеген балдар жок эле. Азыр эми көп тилде, ар түрдүү тилдеги ырларды окуп, балдардын баягы адайы майданы чоңоюп кетти да айдым. Ошондуктан менимче бирок Турар Кожомбердиевдин кечээ эле интернеттен карап атып, көркөм окулган, жанагындай анимация жасалган видеолору бар экен. Бул аябай, ошону көрүп мен дагы бир топ тааныштарыма бөлүштүм. Турар Кожомбердиевдин балдарга арналган ырлар деги эле өзүнүн баардык чыгармачылыгы өлбөс, өчпөс мурас. Сага чоң рахмат. Ушу Турар Кожомбердиевдин чыгармачылыгын изилдеп, өзүнчө бир системага салып, окурмандарга бердиң. Биз дагы Аида бир аздан кийин кайра кайрылып, бир ыр даярдап турсаң, балдарга арналган ыр деп мен эми айттым азыр катышуучуларга. Аны укпасак болбойт. Азыр Исмайыл агай, сиз кайра кайтып келдиңиз, интернетиңиз кайра туташты окшойт. Жакшы болот, анда агай сиз уланта бериңиз сөзүңүздү. Ошол эми мен техниканын немеси болуп калды го дейм. Ошондой болуп калды агай. Эми ошол тиги жанагы шерге келгенде да жакшы билбей калдым. Эми тиги ошо балдар үчүн бир топ китептерди чыгардым. Мынакей моорекчилерде тамга сандык сөз куржун дегенде мектепти бала бакчалар абдан жакшы пайдаланып жүрүшөт. Андан кийин көп билүүгө дилгирмин деген момундай бир китеп чыгардым дагы. Сандар санап өзүм математикмин. Түпкү базалык билим математик. Анан сандар санаты деген китептерди бул жерде орустардын считалка дегени да. Андан 4 тилдик деген момундай бир жакшынакай китебимди чыгардым. Анан могу жерде мен дагы бир иштеп атабы? Дагы бир нерселерди айтып койгум келип атат моорекил. Могул өчпөс из калтыргандар деген бир китеп чыгардым эле. Мына. Ушул өчпөс из калтыргандар дегенде моорекил улуу окумуштуулардын. Архимед, Пифагордон баштап, анан кыргыз окумуштууларынан да айрымдары бар. Ошолордун балалык кечиндеги, ушу кичинекей мектепти окуп жүргөндөгү кичинекей кездериндеги окуялар ушул жерде бир топ кызыктуу маалыматтар бар да, ушул китепте. Анан моорекчилерде Кыргыздын Гиннес китеби деген дагы бир китебим турат, Кыргызстандын рекорддор жыйнагы. Мына ушунда дагы балдар үчүн, ушу балдар жөнүндө, кичинекей балдар жөнүндө ала турган өтө эле көп маалыматтар бар. Ушуларды айтып койгум келип атат да. Анан эми мен ушул бүгүнкү жакшынакай балдарды көрдүк жана ошол урматтуу балдарыма азыртадан китепти көп окусаңар, көп нерсени билет элеңер, табияттын көптөгөн сырларын түшүнүп, көп сөздөрдү үйрөнөсүңөр дейт элем. Эгер жакшы чыгарманы китептен окусаң, бул өзүнчө бир чоң таасир калтырат экен да. Анан өзүң да чыгарма жазгың келе баштайт экен. Ошо ой өрүштөрүңөр кеңейет. Ошон үчүн элге кызмат кыла турган бир мыкты балдардан болгуңар келсе, асыртадан көп нерсени билүүгө дилгир болуп, көп окугула деп айтар элем да. Анан мен могу сөз оюндарын көбүрөөк жазып жүрөм. Ушул ырларымдан бир аз окуп берейин. Жалма сөз оюндардан. К тамга менен башталса, кишинин болот жашы. Т тамга менен башталса, турган үйүңдүн аты. Бул курак турак. Кандай мезгил болсо да күндө жеген тамагың. Эгер атын билбесең, дасторконду карагын. Же болбосо, а дегенде таап ал бирдиктин бир санын. Баш тамгасын сыз окусаң, алы олонгон от жалын. Бул 4 өрт. Жакшы иштерди көргөндө алакан чаап сүйүнөт,
Жаман ишке жолукса муштум болуп түйүлөт. Отур десең отуруп, тур дегенде турасың, отур деген бир сөздөн тур дегенди угасың. Же болбосо синонимин жалгандын тапчы десем өтүнүп, мындай дедиң өмүрбек, калп анан да өтүрүк. Же болбосо ызылдаса айланып ысман коркот оорудан, арыдан, бирок балын жегенди жакшы көрөт баарынан. Болбосо могу жерде бир сөздөрдү дагы балдар билбей баратышат, кээ бир ошон үчүн могу ретинде бир сөздүгүр жазып койдум эле. Арыкта суу азайып, акса жылжып саркынды, самында түгөнүп баратканың алкынды. Суунун ташкан урунуп, чачырашы чарпынды. Колун сермеп баланын умтулганы талпынды. Сөз маанисин түшүнүп, билгинче мажардың. Майлагай сонун. Рахмат сизге. Биз сизге дагы кайтып келебиз. Балдардын дүйнөсүнө жакын, тез эле жатталып кала турган, кыттай уюган соомдурларыңыз бар экен. Азыр бизге бул жака чатка жазып атышат. Сиздин китептериңизди каяктан сатып алсак болот деп атендилер жазып жатышат. Эми менин китептеримди сатып алчу китептерим деле дээрлик жок. Тиги чыккандардын баарынын учурунда алып кетип атышат. Интернетте жокпу? Iya. Интернетке коюлган эмеспи? Интернетке коюлгандардан бар. Дилмүрөк деген жана балдар үчүн дагы бар, чоңдор үчүн дагы бар. Ошондо аңгемелерим да бар, жомоктор да бар. Ошол интернетте турат. Жакшы экен. Андан башкалар да бар, бересеңдер. Жакшы экен. Рахмат агай. Азыр сизге дагы бир-эки сөзүңүздү даярдап турсаңыз, кайра сизге кайтып келебиз. Азыр акын, прозаик Айсулуу Көкөеванын Куурчак саткан кыз аттуу прозасына кезек берсек, Айсулуу, анда эмесе сиздин прозаңыз. Кыска аңгемемди окуп берейин. Куурчак саткан кыз. Бул аялдын күндөлүгү деген китептин ичинде. Куурчак саткан кыз. Чоң базарга кире бериш жолдо көп адамдар айрыкча ишемби, жекшемби күндөрү өздөрү мурда пайдаланган майда чүйдө идиш аяк кийим-кечектерди, китептерди сатып отурушат. Алардын арасында кичинекей 5 жашар кыз да бар. Апасы экөө үйүндөгү көптөн бери пайдаланбай турган оокаттарды алып чыгышат. Апасы жумуш тапканча күнүмдүк нанга акча чыкса деп болгону дейт. Кийген кийимдердин арасында сатыкка 5-6 оюнчук да коюлган. Апасы ар жактан суу алып келгенче кичинекей сатуучу кыздын жанына башка кыз келип токтоп, "Алдагы куурчак канча сом турат?" деди. Сыр кетсе да сындуу куурчагын эңилип алып, "30 сом" деди кыз. "Берчи көрөйүн." Сатуучу кыз куурчакты узатып жатып, "Куурчактын аты Барби. Мен жанында болсом ыйлабайт. Ошондуктан муну дайыма жанына кошо алып жүрүп ойнотуп туруш керек. Үй жасап берип ойнот. Сенин атын өзгөртпө. Атынан чакыра берсең сага бат көнөт. Мышыктардан, иттерден аябай коркот. Түндө да жаның алып жат, мышык" деп куурчагын кантип багуунулугун айтып бүткөнчө, берки жакта кыздын апасы келип, куурчакты кызынын колунан алат. Бир сыйыр айландырып карап, кайра сатуучу кыздын колуна карматып коюп, экөө жетелешкен бойдон кетип калышты. Сатуучу кыз апасы менен кезерип, эч нерсе сата алышпай жыйналыша баштады. Кыз куурчакты салынып жаткан товарга кошпой көйнөккө уруп, бооруна кысып алды. Кичинекей сатуучу кыз бүгүн да куурчагы Барби менен ойнойт. Бирок бир күнү ойнобой да калышы кала турган убакыты келет. Татып жибериппи же чоңоюппу билбейт. Рахмат Айсулуу. Куурчак саткан кыз менин жакшы көргөн чыгармаларымдан бири. Ошо кичинекей эле алакандай болгон аңгемеде доордун ошол мезгилдин картинасы жатат, балдардын чоң дүйнөсү жатат, адамдын тагдыры жатат десек болот, Рахмат. Айсулуу, азыр эле биз дагы бир биздин программа боюнча Табылды Муканов, акын Табылды Мукановдун балдарга арналган ыры жөнүндө айтып бермекчи элем. Ошону дагы биротоло бизге айтып берсең. Микрофон Айсулуу. Табылды Муканов деген биздин акыныбыз, бул аябай потенциалы күчтүү, дүйнөлүк алкакка чыга турган акындарыбыздын бири болчу. Эң бир өрт кезинде бул дүйнө менен коштошто да. Ошонун Бек жайлоого барганда деген цикл бар экен. Ошондон балдарга мен Кымыл деген ырын окуп берейин.
Бек экөөбүз жайында барып калдык жайлоого. Үзө жаздап желени кулун туйлайт байлоодо. Оң кол менен эл үйрөт, сол кол менен эл үйрөт. Бышканында кымызды саба жарып эл ирет. Оң кол менен миң жолу, сол кол менен миң жолу. Бышам деп бек мактанат, бирок бышпайт бир жолу. Көмөрөт да чаканы чыгып алып бышам дейт. Бишкекте эки түрткөндө кармагыла учам дейт. Кымыз ишке келгенде так түйүлүп каткырып, мен бир аяк ичкенче алтын ичет. Чоң рахмат. Табылды Мукановдун ыры болду. Рахмат Айсулуу. Азыр биз Жыргал Сокорова эжеге кайра микрофон узатсак, эже. Балдар адабияты жөнүндө биз Токтосун Самудинов жөнүндө уга элекпиз, анан өзүңүздүн чыгармачылыгыңызга токтолсоңуз. Ушул балдар адабиятында өмүр бою кызмат кылып келаткан акындардын бири бул Токтосун Самудинов болуп эсептелет да. Токтосун Самудинов өмүр баянына токтолбой эле коелу. Жашынбак, бешикыры, кол чатыр, чаң баспасын сөздөрдү, тандамал, ар бакчадан бирден гүл деген аябагандай сонун ырлары бар да. Анан Токтосун Самудинов Байчечеке журналынын редактору болуп, ошо Байчечеке журналы ачылган күндөн бүгүнкү күнгө чейин Токтосун Самудинов журналдын редактору болуп иштеп келатат да. Тиги 90-жылдары аябагандай кыйын заманга туш келгенде дагы ошо Байчечекейди иштеткен журналисттер, акындар, жазуучулар, анын ичинде Исмайыл агай дагы бар. Мына ушул акын жазуучулар факыр таштаган да. Факыр айлык алышпаса дагы кичинеден мектептерге таратып, бала бакчаларга таратып, эми кичине ал кезден ал доорду өткөрүп жиберип мындай кичине жакшы болуп калбадыбы азыр абалыбыз. Мына ушундай күнгө дагы жетип алганга ошо Токтосун Самудиновдун аябагандай чоң салымы бар да. Себеби Токтосун Самудинов ошо жаш кезинен бүгүнкү күнгө чейин Байчечеке журналын иштетип да келе жатат, чыгармачылыгын өнүктүрүп да келатат, балдарга абдан сонун ырларды тартуулап. Токтосун Самудиновдун чыгармачылыгынын өзгөчөлүгү эмнеде деп айта турган болсок, Токтосун Самудиновдун чыгармалары бир абдан бир жаңычылдыкка умтулган бир жагы бар да өзүнүн. Ар убакта бул баягы Байчечеке журналын иштетип келаткан үчүн дагы ушундай өзүнө талапты коюп, улам изденүүнүн ичинде болуп келаткандан дагы болуш керек балким. Ар түрдүү жанрдык жактан бул кишинин теге чыгармалары аябагандай өтө көп түрдүү да. Жана Исмайыл агай айтып атпайбы? Фактограмма, палиндром, цитограмма, метаграмма, анаграмма, буриме, дагы башка ушул сыяктуу толтура чыгармалар балдар адабиятынын жаңычыл бир нуктагы стилдерди, мына ушул теге жанрларды ушул Байчечеке журналын иштеткен акындар, жазуучулар, өтөнчө акындар алып чыкты деп айтсак болот да. Себеби Байчечеке деги эле журнал баягы кызыктуу болуш үчүн улам жаңыланып, улам изденип туруш керек да. Мына ушунун негизинде бул теге агайлардын чыгармачылыгы дагы аябагандай бир жаңычылыкты талап кылган үчүн алардын чыгармалары дагы аябагандай көп түрдүү болду деп айтсак болот да. Bunday bir жаңычылдыкка умтулуу же болбосо ушу жаңычылдыкты киргизүү бир эле Токтосун Самудинов агайга тиешелүү деп айтсак албетте калп айтканда болобуз, бирок ошондой эле мындай биз үчүн мындай туура эмес болуп калат да. Себеби 50-жылдарда Ази Кыдыров кыргыз поэзиясына келип кошулган, балдар адабиятындагы ошол кезде балдар адабияты боюнча дагы бир топ китептери чыккан да. Мына ушу жаңычылдыкка умтулган, ошондой жаңы чыгармаларды жаза баштаган эң биринчи калыстык үчүн айтышыбыз керек албетте Ази Кыдыров болгон да. Биз бүгүн азыр Токтосун Самудиновго токтоло турган болуп аткандан кийин Токтосун Самудиновго токтололу. Чаң баспасын сөздөрдү деген китеби бар. Мына ушул Чаң баспасын сөздөрдү деген китеби үчүн эле бул кишиге менин оюмча жана Токтогул атындагы сыйлыкты берсе туура эле болчудай. Себеби ошол ырда китепте
укмуштуудай тиги эзелтен бери келаткан көөнө сөздөр, кыргыздын нукра сөздөрү киргизилген да. Ошолордун маанилеринин баарын тең айтып берет. Мисалы үчүн жанагы мен студенттерге сабак өткөндө Тоголок молдо Куртка айылында туулган деп айтсам эле, Тоголок молдо Куртка айылында туулган деп айтышат да. А куртка деген эмне десем, куртка деген бул кийим, кие турган деп айтат да. Ой, куртка эмес, куртка деп айтчы десем, жок, куртка деп сүйлөшөт да. А куртка деген көрсө жапыс өскөн бадалды айтат экен да. Ошону Токтосун Самудинов мынтип түшүндүрүп берип атат да. Куртка деген айыл бар, бул сөз кайдан жаралды? Же болбосо качандыр жашап өткөн адамбы? Көрсө айтышат турбайбы, жапыс өскөн бадалды. Анан биз кичинекей кезибизде жанагы костер дегенди билбей эле калбадыкпы? Пионерлер бөтөнчө, мына ошол теге костерду көрсө эмне деп айтат дей турган болсок, мындай дейт экен. Кандай сонун лагерде канча жыргап күлбөдүк. Костер жагып ортого тегерете бийледик. Күлкан дээрин ал отту алдык азыр үйрөнүп. Демек, костерду, чоң жагылган отту күлкан деп айтат экен кыргыздар. Мына ушул сыяктуу. Же болбосо жанагы балдарга кичинекей кезибизде бантиктерди тагынып калдык. Азыр ошо бантик тагынган балдар аз, ошо энелер ошону элибизге алышыбыз керек го. Бөбөктөрдү шаардык тилге жарды дебесин. Чоң энемден чогултуп сөздүк түздүм мен өзүм. Чачка такчу бантиктин кыргызчасы келесин. Мына көрдүңөрбү? Демек, кыргызчасы келесин бекен. Анан жанагы айдай кел дейт. Иш бүтүрбөй азыраак, аш ичкенге ашыгат. Анан жатса жан баштап, ал айдай кел атыгат. Демек, мына ушундай окумуштуудай сөздөр бар да, ошол чаң баспасын сөздөрдү дегенде. Анан Маврекинде жана көрсөткөм, Ар бакчада бирден гүл деген аябагандай кызыктуу китеби бар. Ушуну балдарга сөзсүз алып берсек, окумуштай сонунда аябагандай пайдасы тийчү китеп. Мында гүлдөр жөнүндө эле бир эмесин айтып берейин. Ар нерсенин эзелтен атын эстер кез келет. Розаны мисалы Раушан гүл деш керек дейт. Роза эле деп жүрбөйбүз. Көрсө розаны жанакы фарс тилинде теге Раушан деп айтылып жүргөнүн мен уктум, бирок кыргыздар көп билбейбиз Раушан экенин. Букет сунган ал күндү унутпасын дегендир. Незабудка кыргызча эсте секет деген гүл. Котормосу жок дешип коюшуптур биз далдап. Гладиолус барчын гүл, тюльпан экен кызгалдап. Ата журтка жаз келди, айтор кечтир эртедир, гүлүн жапырт ачыптыр, сирен демек бөртө гүл. Мына көрдүңөрбү, ушундай эми бул эле өзүнчө эле казына да. Мындай сөздөрдү балдарыбызга айта жүрүшүбүз керек. Кыргыз тилчибиз деп айтканыбыз менен биз деле бир топ сөздөрдү билбейбиз, баарыбир. Былтыр ошентип жанагы талаш болду, былтыр семинар өткөрүп, анан мен ачык сабак өттүм да. Ошондо министерстводон атын айтпай эле коеюн, министерстводон келген бир теги эжекебиз айтты, кыйырчык дегенди кыздар окуп мисал келтиргенде, анан текстин окуду, анан баягы талкуу болуп атканда айтты да. Бир студентиңиз айтты сиздин, мындай кыйырчык деген сөздү сиз эмне үчүн чыйырчык дебейсиз? Оңдобойсуз, оңдобой койдуңуз деди да. Мен дагы туруп калдым, эмне шашып калдым да, кыйырчык деп ойлонуп калдым. Анан кайра эстеп айттым, ал кыйырчык деген тиги чоң таенеге жээндери кыйырчык болот экен. Кыйыр деген кыйыр болуп атпайбы? Ошо кыйырчык депчи. Муну элдин баары эле биле бербейт да. Ушундай талаш болгон. Анан дагы бир Самудиновдун ырын окуп берейин. Кызыктуу. Токтогулду барпыны бир аз таанып калдыңар. Сүрөтүнүн алдында эмне болгон сандулар? Деп сураса эжебиз Соотбектин темели. Жок айтты Такалбай, соткасынын номери. Токтогул менен барпынын алдында туулган жылы, анан өлгөн жылы жазылып турса, аны биз билебиз, бирок балдар аны дароо кабыл алып экен да, бул соткасынын номери депчи. Мына ушундай жакшы бир окумуштай сонун нерселерди Токтосун Самудинов чагылдырып берет да. Анан жанагы палиндромдорду, оюн ырлары Токтосун Самудиновдо аябай жакшы берилген да. Агай Исмаил агай аябай жакшы билет. Мисалы үчүн жанагы нота менен окуп көр. Балдар өзүнөн өзү ырдап, анан ошо кызыктуу оюн ырдаганда дагы уну шарада деп коет.
нота менен окуп көр. Огороддо иш көптө, жалпоо басып барабы, жайнап турат көз ымдап, жер жемиштин далайы. Фасоль эгип коюп тур, гуля деген эжебиз. Берекеси канчалык түз келгенде көрөбүз. Ошентип до ре ми фа соль ля си до деп ушинтип ырдатып жазган чыгармалары бар да. Демек, мына ушундай абдан өзгөчөлүүлүгү менен, анан жанагы оюн ырлары аябагандай көптүгү менен Токтосун Самыйжанов айырмаланып турат да. Эми биротоло өмен айта кетелик, Каныбек Жунушевди айта кетеликпи? Убакыт кандай? Айта кетиңиз эже, мен азыр китебимди ачып коеюн Жунушевдин. Айта бериңиз. Каныбек Жунушевдин дагы аябагандай көп жакшы ырлары бар. Бөтөнчө Каныбек Жунушев кыскалыкка, ойдун тактыгына аябагандай умтулат да. Анан абдан бир адамдын оюна келбей турган нерселерди ошо Каныбек Жунушевдин ырларынан көрүүгө болот да. Мисалы үчүн мынтет кой колоңдоп чуркаган көрдүм коен башканы, кызык экен жыландын жатып алып басканы. Чөндөөлөй жөнүндө ыры. Гүл терип жүрсө кыраңда, бизди көрүп чөндөөлөй молтолоңдоп кубанып, ой жашырды тубанга. Биздей эле чөп жерип жешет тура буларда. Ошондой эле жанакы балдар ойноп жүрүп эле жаттап алганга ылайыктуу ырлар бар да. Мисалы үчүн топмун деп бака ыргып түштү баткакка. Эртең менен кийгизген эмне болду ак жака? Бак бака, ойнобойт балдар баткакка. Кийимдерин булгабай жүрүшөт дайым таптаза. Балдар мисалы үчүн бак деп ойноп жүрүп эле, анан ушуларды жаттап алса, ошол эле убакта баканын дагы образын берип, ойногонго аябагандай ылайыктуу ырлар да. Анан арынын ыры, баарында эле бал курсак, бирок тынбай иштеген арыныкі бал курсак. Карабайсыңар, мында 3 эле саптан турат, бирок ошонун ичинде канча бир дүйнө тааныганга дагы баланын укмуштуудай бир ой жүгүртүүсү берилип атат да. Же болбосо жанагы жаандан кийинки сөөлдөн чыгат экен дагы, анан арман кылат экен да. Аяк башым куйрук дейт, Кудайым ага бербептир, тоголок башты буйрук. Укмуштуудай абдан кыска, ошол эле убакта аябагандай бир укмуштуудай маани батырылган ырлар да. Анан жанакы жашыл нерселерге, бул өзү агроном да бул киши, негизги кесиби. Анан ошол негизи агроном зоотехник болуп жүргөн адамдардан укмуштуудай чоң таланттар чыккан да. Мисалы үчүн Айтматов, Жолом Мамытов дегендей. Каныбек Жунушев дагы ошо агроном болгон үчүн бул өсүмдүктөр дүйнөсүн жаратылышты аябагандай жакшы билет да. Ошону укмуштуудай сонун чагылдырып бергенге абдан уста да. Анан бул жерде Ысмайыл Кадыров агай отурбайбы? Ысмайыл Кадыров агайыбыздын дагы аябай жакшы китептери бар. Бөтөнчө жанагы Төрттүлүк ырында, Төрттүлүк деген китеби бар. Төрттүлүк китебинде жалаң жаныбарлардын эмесин тиги жашын, анын кандай атала тургандыгын, эркеги кандай аталат, ургачысы кандай аталат, эгерде чоң болсо кандай деп аталат. Мисалы үчүн төөнүн эле 3 эмесин берип атат да. 2 өркөчтүүсү төө, 1 өркөчтүүсү нар, эгер чоң төө болсо лөк деп айтыла тургандыгы. Ошол эле эмеде жанагы кыргыздын салт санасы, төө мисалы үчүн ботологондо аны кыргыздар кандай кылып тиги тосуп алган? Ошо жарык дүйнөгө келген ботону ага сөйкө салганы, жоолук байлаганы, жентек бергени, май сыйпаганы, мына ошолардын баардыгы тең сонун чалдырылган да. Бир эле ошол төрттүлүк эмеде эле 18 теги бир эле жаныбардын 18 жолу аталышы жөнүндө айтып берет да. Демек мына ушул жагынан дагы Ысмайыл агайдын жанагы оюн ырларын жазып жүргөндөн дагы мына ушундай аябагандай сонун дүйнө тааным ырларын балдарга тартуулап аткандыгы абдан бир колдоого да кааларлык, абдан чоң рахмат айтсак да болот да. Мына ушундай бүгүнкү күндөгү балдар адабиятынын абалы. Балдар адабияты таптакыр өскөн жок, таптакыр токтоп калды деген көз караштар бар. Бирок колдон беришинче акындар жакшы эле иштеп атышат, багы иштеген акындар да. Иштебегендер эми дайым эле иштебейт да. Бирок ошол кезде көзү бар кезде ушундай акындарды
Самуденов агайыбыз, Исмаил Кадыров агайыбыз, Байтемир Асаналиев, мына ушундай агайларды аябагандай жакшы бир баалап алсак, убагында баа берип койсок ушул кишилерге абдан жакшы болот деп ойлойм да. Миргал эже чоң рахмат азыр мына балдардын сөзүн өстүрүүгө, дүйнө таанымын өстүрүүгө, кандай сонун маалыматтарды айттыңыз. Бул жакта Гүлзат Баялиева дагы Германиядан сизге чоң алкыш жазып атат чатта. Чоң рахмат сизге, угармандарыбыз үчүн, тиги катышуучулар үчүн аябай жакшы маалыматтар бердиңиз. Эми өзүңүздүн ырларыңыздан окуп бериңиз. Мен эми баягы бул Исмаил агай турганда айда Айсулуу сыяктуу мындай дөктөп эле коеюнчу, ушундай дөктөр мага эми каякта деп ойлоп атам мен, бирок ошондой болсо дагы Айбике деген кызыбыз менин ырымды айтып бергенге аябай кубанып атам. Бир эки ыр окуп берейин. Бөбөк сага жагабы, китеп дептер калем сатып келдим карачы. Бардыгы тең жапчаңы байкап көрчү, жагабы. Сабагыңа барасың, чачыңды өрүп тарагын, апакеңди уялтпай жакшы окуу каралдым. Апасынан утканын куурчагына кайталап, акыл айтып олтурат 6 жашар салтанат. Жардам берип апама, жардамдашып апама жаркыраттым итишти. Аны байкап досторум кызсыңбы деп күлүштү. Жардамымды апамдан аябай эч убакта, эң бир сонун болбойбу, иштең келип кубанса. Анан биз балдарыбыз үчүн аябагандай сулуу көрүнөт экенбиз. Менин апам дагы мен үчүн аябай сулуу көрүнчү. Бир кичинекей кыз адашып кетип анан ыйлап турат дейт. Анан апам ким эле, кандай эле десе, менин апам баарынан сулуу деп айтат дейт да. Ошол сыяктуу менин апам деген ырды окуп берип коеюн. Балдар баары апасын мактай берет сулуу деп. Бирок менин апама бири дагы жетпейт. Менин апам, апакем баардыгынан сулуу. Гүл жыттанат дайыма, кучагы да жыпчылуу. Таттуу ашты, тамакты жасайт күндө апакем. Башка бир да апаны мен апама теңебейм. Рахмат, рахмат, Жыргал эже. Бул жака чатка жазып атышат. Жыргал эжекеге чоң рахмат, абдан жакшы түшүндүрдү. Аида Гембердиева Турар Кожомбердиевдин ырларын эң сонун түшүндүрдү деп жазып атат. Рахмат сиздерге. Рахмат Жыргал эже. Бул жакта дагы сиздерге чоң рахмат балдар үчүн жана балдар жөнүндө ырларды чыгарып, ушул бүгүнкү күндү балдарга арнап өткөрүп жатканыңыздарга бар болуңуздар, ден соолукта болгула. Сиздерден мындан да көп чыгармаларды күтөбүз. Саламыңыз менен Камила жана апасы Бактыгүл Франкфурттан деп Бактыгүл жазып атат. Рахмат Жыргал эже. Анда азыр Исмаил агай сизден дагы 2-3 ыр угалы балдарга арналган. Рахмат Эморекил. Мен Аида менен Жыргалга абдан бир чоң ыраазычылык билдире кетким келип атат да. Анткени бул акын деген, жазуучу деген баягы өсүндөгү бир ойлоп алган нерсесин балдарга, окурмандарына жеткиргендин аракетин кылып жаса берет. Ал көп нерсени ойлобойт. Анан мына ушундай адабиятчылар жакшынакы ошону талдап туруп, анан даже тиги акын өзү ойлобогон нерсени дагы элге жеткирип, тигини талдап жиликтеп берип атпайбы? Мына ушундай адамдар керек. Чын эле Морекил чоң жазуучуларды дагы ушул сынчылар, ушундай адабиятчылар чоң даражага жеткирген да. Эми сөзүмдү усартпай ырларымын окуп берейин анда. Мына мекенди сүйүүгө арнаган ырдан Кыргызстаным деген. Шылдыр булагың, шибер тулаңың, канча бассам да канбайт кумарым. Аска зоолоруң, аскар тоолоруң, алыс жүрсөм да аңсап ойлоорум. Айыл кыштагың, аяз ыскарың, кымбат мен үчүн Кыргызстаным. Рахмат. Ал жерде дагы бир оюн сыяктуу. Жип болобу чоңоюп дейт. Атасынын хондасын ары берең айланып, ажис минтип сурады аябай бир таң калып. Бензин берип күнүгө бага берсек баладай, жипке айланып кетеби чоң болуп аябай. Же болбосо адептүүлүккө тарбиялаган, уят болдум дейт. Адатымча шашылбай эле жатсам көчөдө, калды мага кайрылып бир карыяң өсөлө. Токтой тургун жаманым, кайда сенин саламың? Алдың бекен, жок бекен, тарбиясын атанын. Салам бериш улууга арзы болот, кичүүнүн улууларды сыйласаң көрөрсүң өз үзүрүн.
Maga karap oluttu dep karıyan aytkanda aran gana jaradın көsümde de açkanga. Menin togum. Togum menin togolok, togolotsam jogolot. Öyde karay ırgıtsam uçup çıgat obolop. Jergen ursam sekiret takır koy çağılıgıp tepsem kaçıp kettirbey kalat maga tarınıp. Anam ovreke mektepte baldardı okutup atkanda bayakı bir minütlük razminka degen de emес bu. Bir minütlük önügü. Çarçaganda sabaktan ordustan turabız. Bir oturup bir turup kızı koyun kurabız. Oң böyröktü tayanıp iyilebis oңgo, sol böyröktü tayanıp iyilebis solgo. Eki koldu jayabız yetişince çamabız. Uçuşuday talpınıp uçtay kanat kagabız. Babıravay akırın ordusta basabız. Bir minüt içinde dene koydu jasabız. Çoğun rahmat agay. Çoğun rahmat. Mektepte de uşulardı ырдашса керек. Rahmat özüңөрgө да. Жакшы агай, чоң рахмат сизге. Чыгармачылыгыңыз өркүндөй берсин. Китептериңизди чыгарыңыздар. Сиздин кичинекей окурмандарыңыз издеп атат, күтүп атышат китептериңизди. Рахмат Исмайыл агай. Азыр анда Өзүңөргө да баардык ийгиликтерди каалайм. Балдарыгыз теңири келечек болсун. Рахмат. Чет өлкөдөгү энелер, үй бүлөңүздөр менен аман болуңуздар, акындарга ыраазычылык, рухий байлыктарыңызды байыттыңыздар, өмүрүңүздөр узун болсун деп Бермет Закирова жазып атат чатка. Анда азыр Аида жана бир сизден сурады келе, балдарга арналган ырлардан дагы бир дугалы акын Аида Кембердиеванын. Рахмат Гүлзада. Биздин адабияттанууда ушу балдар адабиятын изилдеген Мукаш Төлөгабылов агайдын Кыргыз балдар адабияты деген китеби бар. Андан кийин атайын мындай максаттуу түрдө изилдөө болгон эмес да. Жыргал эженики ошол жана кандидаттык диссертация тема катары бекитилген балдар адабияты боюнча тема. Анан мындай эң системалуу түрдө карап аткан иш ошо Жыргал эженин иши да, ошо Мукаш Төлөгабылов агайдан кийинки эң кийинки балдар адабиятын кошо чагылдырып анализге алып аткан эмгек эженики да. Кудай буйрса ошо изилдөөлөрүңүздү монография катары чыгарып койсоңуз абдан жакшы болмок. Бизде дагы окуу жайда Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде мен жетектеген кафедра Кыргыз өзүңүз иштеп кеткен кафедра, ал жерде балдар адабияты деген сабак бар. Ушул окуу китеп абдан неме болмок бизге дагычы. Окуу курал катары чыгарып койсоңуз абдан пайдалуу болмок. Исмайыл агай болсо жазып аткан ырлар жанагы разминкага ылайыктуу ыр болуп атат, дагы башка темада, анан дүйнөнү таанып билүүчүлүк темада болуп атат, жана төрттүүлүк деп ушул сыяктуу нерселер бизде ушул неме коомдо көп эле көйгөй бар. Ошонун ичинде баягы окуу программаларына келгенде да абдан чоң көйгөй бар да. Окуу программаларын могу мектептердеги окуу китептердеги ырлардын текстин деген абдан анализге ала турган учур эбак эле бышып жеткен. Ошондо деген бизде кандай азыр көбүнчө КАОнун кызматкерлери түзгөн окуу китептер жарык көрөт. Анан ал жерде иштегендер ушул профессионал, ушу мен жогоруда да айтпадымбы, балдарга арнап ыр жазуу деген бул башка нерсе, а именно балдардын ырын жазыш деген бул азаптын азабы да. Муну акын жазуучулардын баары эле чыгарма жарата албайт, балдар ырларын жарата албайт. А ошол адистердин ырларын пайдаланбай эле ошол окуу китеп түзүп аткандар өздөрү бирдеме жазып, анан бала бакырасына бирдеке жаздырып, бир жакындарына бирдеме жаздырып эле ошолорду эле баягы кошуп атышат да. Мындай жашынакай үлгүлөр турат. Мисалы Исмайыл агай жантан бери окуп атат. Жыргал эженин жана кичинесиң дебечи деп китебинде мен барактагам тил комиссиясынан алыпчы. Анан ушул сыяктуу үлгүлөрдү деген эске алып, ушу окуу программага киргизип, кадимкидей деген өзлөрүнүн курагына ылайыктап кенже класстарга киргизиш керек да. Бул аябай чоң биздин окуу процессиндеги чоң көйгөй да. Анан мен жанагы балдар ырларын деген жазган кыйын. Анан биздин балдар ырлар дагы кандайча байып атат, котормо аркылуу байып атат. Кыялбек Урманбетов жанагы орус адабиятындагы туулган күн, жана Мишка Косолапыда ошол ырлардын баарын кыргызчалап чыккан. Азыр бизде кадимкидей ырдалып калды. Анан ушул дагы ошол биздин кыргыз балдар адабиятын байытып аткан көрүнүштөрдүн бири. Анан баягы прозадан келгенде тиги ошо эң эле көзгө урунган чыгарма жана Кичинекей Ханзада деп Салижан агайдын котормосун айтабыз, Маленький принцти айтабыз. Анан мен да жанагы ошол Гүлзада өткөндө да айткам, анан азыр да бир ошо Льюис Карролдун «Приключения Алисы в стране чудес» ошол китеп Ирландиядан чыккан китеп, анан биздин Кыргызстандан кайра чыккан переиздание да. Анан бул жерде дагы Исмайыл агай айтып атпайбы, жантан бери сөз оюндары деп Жыргал эжеде көп бир нече жолу кайталашты, сөз оюндары. Бул жерде дагы мындай карасаң,
советтик тарбияны алып калганбыз. Чыгарма эмне берет, эмне тарбия берет деп тарбияны издейбиз. Бул жерде болсо окуп баратканда ар бир деген неменен суроонун жандырмагын сүйлөмдү таап отурушуң керек да, ушундай бир табышмактуу чыгарма. Анан жана сөз оюндары абдан жыш колдонулган чыгармада ушул нерсе учурайт. Мен ошо кызыма арналган бир ыр, Аян деген кыздын аты. Августтун аптабы бүт артта кайтып, асманды булут каптап калган үчүн гүлдөрдүн үлбүрөгүн сагынып, апакең жандай көргөн жамгыр ушул. Быйылкы жаз жайымды таттуу кылган, былдырап асен соруп бармагыңды, бакыттын баркын баамдап калганымда өмүрдөн өзүңдү таап албадымбы? Бөжөктөй бөгүп бейкут кучагымда демиңдин жылуулугун туйгузасың, күрмөдөн кыйгап өткөн тамчы тийсе, кың дебей кайра таттуу уйкудасың. Уктай кой, уйкусу тынч балапаным, убайым санаасы жок кезиң ушул, менин да сен аркылуу байоо тунук бактылуу күндөрмө кезигишим. Бул 2010 жылы жазылган баягы кызымды көтөрүп эшикте бир жамгырдын астында жүргөн учурда жазылган болчу. Анан негизи ушул балдардын дүйнөсү кызык. Мен биякта отурат, Айсулуу Көкөева депчи, Бүбү Токоева деп чыгат бияка. Айсулуу Көкөева деп, анан мен эң жакын досум. Анан Айсулуу кээде үйгө келчү да, торт көтөрүп алып, бир таттуу сок мокторду көтөрүп алып келчү. Мен айтам да, бул эмне жөн жай эле, же бир майрам болбосо, же бирөөнүн туулган күнү болбосо эмне жөн жай эле десем, Айсулуу айтат, ал дарбазадан кирип келатканда эле менин балдарым деген деп кыйкырып уже эле укмуш, кыйкырышып, бакырышып, уже ээ боло албай калабыз. Анан Айсулуу айтчу да, мен могу балдардын эмоциясын сагындым депчи. Мага ушул аябай сагынып кетем депчи. Балдардын эмоциясын сагынып кетем ба. Тортту көргөндө Айсулуу келгенге канчалык сүйүнүшөт билбейм, бирок баягы колундагы торт менен сокту көрүп алып, баары бакыр өкүрүп сөз укпай уже тиги дүрбөшөт. Анан Айсулуу айтат го, мен кыздарым чоңоюп калды дейт. Чоңоюп калышты. Анан алар азыр торт эмес, андан башкасын алып келсең да баягы деп эле кабылдашат депчи. Вот балдардын кенедей кезиндеги эмоциясы ошол кийин адамга жетишпей калат экен депчи. Анан ошол нерсе чын эле мен да ойлоп атам да, ошо нерсени биз баалашыбыз керек экен. Эгер кичинекей балдарыбыз болсо, неберелер болсо, ошол алар чоңоюп кеткиче ошол нерсенин өзү чоң нерсе экен да. Алардын деген бирдекени сүйүнгөндөгү тим эле неме удургуп турган кездери, тиги алы учуп турган кездери, кыйкырыгы, бакырыгы, биз тынч болсун, тигибу деп тыябыз, антебиз, минтебиз, анан шок болбо дейбиз, бирок анткени менен деген ошол нерсе кайталангыс нерсе экен да. Мен Айсулуу мени ошо өмүрүмдө аябай көп нерсеге неметти, билинбеген мени тарбиялады да, чыгармалары аркылуу дагы. Анан өзүнүн деген күнүмдүк эле бир мамилелери, анан сөздөрү аркылуу мен жана бир чыгармасын окуп берди. Андан башка дагы ал болсо көп кагазга түшүрбөйт, анан отурган кишилерге эле айтып бере берет да, ошол сюжеттердичи, аңгемелерди. Мен айтам да, мага бирдеке айтып келатканда мен айтам, сен мага эчтеке айтпа дейм, ошо мага айткандан көрө ошону кагазга түшүр дейм. Сен элдин баарына деген, өзүңдөгү чыгарманын баарын деген элге монтип ооз-эки таркаткандан көрө кагазга түшүр, андан кийин. Гүлзат экөөбүз көп эле нерсе айтып атабыз го, Айсулууга буюрса дагы көп чыгармаларын бүтөбүз. Рахмат сиздерге. Ошо балдарыбыздын келечеги кең болсун, аманчылыкта болсун. Рахмат Аида, чоң рахмат. Биз билинбей 2 саатка жакын убакыттан бери балдар адабияты жөнүндө, балдар дүйнөсүнө саякат жасап атабыз. Убактыбыз дагы аяктап баратат. Бул жакта да жазып атышат чатка. Балдарыбыз билимдүү жана бактылуу болушун деп Чолпон Сооронбаева жазып атат. Толкун Мусаева, урматтуу ага эжелер, кыргыз балдар адабиятына кошкон салымыңыздар үчүн сиздерге терең ыраазычылык айткым келет деп терең ыраазычылыкты чоң тамгалар менен жазыптыр. Ден соолукта болуңуздар, бар болуңуздар дейт. Бул жакшы сөздөрдүн бүгүнкү каармандар сиздерсиздер, сиздерге арналып атат. Рахмат сиздерге, бар болуңуздар. Бизге ушу балдар адабияты жөнүндө бүгүн ушундай жакшы, бай маалыматка бай маек куруп бергениңиздер үчүн баарыңыздарга рахмат. Ден соолукта болуңуздар. Качандыр бир бала болгон чоңдорду бүгүнкү балдар күнү менен куттуктаймын. Рахмат сиздерге дагы бир жолу, катышкандар үчүн да рахмат, ата-энелерге рахмат, бүгүн бизге ырларын окуп берген балдарга да чоң рахмат. Анда эмесе бүгүн биз ушуну менен бүгүнкү балдарга арналган салтанатыбызды аяктайлы. Бар болуңуздар, дайыма балдар дүйнөсүнө жакын болуңуздар. Балдардын дүйнөсүндө баяу сезимдерден эч качан Кудай бизди ажыратпасын.
Рахмат сиздерге. Келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Рахмат. Анда эмесе бүгүнкү майрамдык жолугушуунун модератору Гүлзада Станалиева эжеге жана спикерлери, балдар адабиятынын авторлору, биздин улуу чыган ага эжекелерибизге кол чаап койсок, микрофонубузду ачып туруп, Рахмат чоң. Урматтуу катышуучулар, сиздерди дайыма онлайн университет платформасынын балдар жана ата-энелер лабораториясынын вебинарларына күтөбүз. Июнь айында абдан көп вебинарлар бар. Ар бир күнү бар, күнүгө бар. Эртең бар, бүрсү күнү бар. Биздин кийинки балдарга арналган вебинарыбызды айтып кетсем, ал 4 июньда болот. 4 июньда жыныстык тарбия тууралуу болмокчу. Ага чейинда 3 июньда кайнене келин мамилеси тууралуу болмокчу. Бул жерде отурган Айсулуу Көкөева эжебиз менен Кадиян Бобекова эженин кайнене келин ымалада жашоо деген вебинары 3 июньда болмокчу. Ал эми эртең 2 июньда биздин Германиядагы мекендешибиз Махабаттын жазган китебинин презентациясы болмокчу. Анда эмесе баарыңыздарды кийинки вебинарларда күтөбүз. Сиздер дагы кесиптештериңерди, чогуу иштегендерди, тааныштарыңыздарды ээрчитип алып келиңиз биздин вебинарларга. Рахмат чоң. Рахмат силерге дагы. Жакшы туруңуздар, аман болуңуздар балдарыңыздар менен. Аман болуңуздар. Көрүнгөн жок, сен видеону кармай койгон дешимди го. Молодцы. Классно. Элира. Давай. Эртең мен сага жөнөтүп коеюн, бир суунда жөнөтүп коеюн, кошула.